Салам. Салам. Эмне кылып жатасың? Мен мына жаңы телефон издеп жатам. Токто, керек эмне? Менин туулган күнүмө телефон белек кылышты. Бирок бул мен каалагандай эмес экен. Азыр болсо жаңы модельдер чыкты. Алар көп эсе кыйын. Токто, сенде жакшы иштеген телефон бар экен. Сен болсо өзүңө жаңы телефон алам дейсиңби? Эми эмнеге? Сен жөн эле өзүңдүн ата-энеңдин акчасын коротуп жатасың. Мен эмнегедир ал жөнүндө ойлонбоп турмун. Эмне кылам эми? Барыңарга салам достор. Менин атым Салия. Бул болсо менин досум Амир. Бул сабаттуу жашоо программасы. Бүгүн биз акчаны туура коротууну үйрөнөбүз. Анда эмесе кеттик. Улуулар акчаны кайдан алышат? Капчыктан го, же алар аны иштеп табышат? Жумуш табышат. Алар жөн эле иштешет. Ой, мама, деньги. Менин апам акчаны банктан алат. Аларга иштеген жердеги банкоматтан беришет. Там, где работают. Менин атам спортчу болуп иштейт. Анан ал ошентип акча табат. Атамдан. Алар иштеп башташат. Андан кийин чоңоюшканда алар пенсия алышат. Ал жакта алардын акчалары. Бюджет деген эмне? Бюджет это когда ты... Бюджет бул сен акчаңды көп коротпогонго аракет кылганың. Бюджет акчага окшош го менимче. По-моему. Бул сендеги же үй бүлөңдө болгон акчалар. Бюджет бул сага акча жетпей жатканда. Бюджет эмне экендигин билбейм. Акчаны эмнеге коротуп жатканыбызды кантип билсе болот? Ай сайын канча акча чогултуп жатканыбызды кантип билсек болот? Өзүбүздүн акчабызды кантип билимдүү тескөөгө үйрөнсөк болот? Бул суроолорго жооп алыш үчүн биз каржылык сабаттуулук боюнча тренерге жөнөдүк. Саламатсызбы? Менин атым Амир жана биз сабаттуу жашоо программасынан келдик. Саламатсызбы? Менин атым Салия жана биз акчаны туура тескөөнү үйрөнөлү дедик эле. Саламатсыңарбы балдар? Мен абдан кубанычтамын. Менин атым Мырзаш. Мен каржы сабаттуулугу боюнча тренермин. Анан албетте мен каржы сабаттуулугу боюнча өзүмдүн билимим менен үй бүлөлүк бюджетти кандайча башкаруу керек экендиги жөнүндө силер менен бөлүшүүгө даярмын. Бирок биздин иш таасирдүү болушу үчүн бизге улуу адамдар керек. Бүгүн бизди үй бүлөлүк бюджет түзгөндү жана аларды туура башкарууну үйрөтүшөт. Представьте себе, что вы одна семья. Элестеткиле, силер бир үй бүлөсүңөр. Силерден 5 жалбыракчадан турган ромашканы тартууңарды суранам. 5 жалбыракча бул силердин үй бүлөнүн 5 мүчөсү. Биринчи кезекте биз биздин үй бүлөнүн фамилиясын аныктап алдык. Биздин эки фамилиябызды бириктирип койсокчу. Домурзаковдор? Домуралиевдерби? Домуровдорбу? Мейли эми, Домуровдор болсун. На тебя сколько тратит твои... Ата-энең сен үчүн канча коротот? Сенин окууңа, сенин иримдериңе. Взяли средний. Силер ушундай орто үй бүлөнү тандап алдыңар. Силерде 15 000 сом. Ал эми силердечи? Силер көп-көптөн жазгыла. Анткени силердин балдарыңардын чыгымдары чоң. Эми борборуна үй бүлөңөрдүн активдерин жазгыла. Кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкүңөрдү. Мына биздин жаңы жаралган үй бүлөбүз ушундай болуп калды. Биздин фамилиябыз Домуровдор. И самый главный человек этого... Анан биздин башка адамыбыз бул Марат ата. Ал 45 жашта. Анын айлыгы 70 000 сом. Хоббиси футбол. Хобби это футбол.
Апабыздын аты Айчүрөк. Ал 35 жашта. Уюлдук байланышта иштейт. Айлыгы 15 000 сом. Хоббиси ашпозчулук. Кийинкиси бул кызы. Аты Салия. Ырдаганды жана бийлегенди жактырат. Петь и танцевать. Уулу Амир ырдаганды жана дзюдо менен машыкканды жакшы көрөт. Андан кийин кызы. Анын аты Дарика. Ал 5 жашта. Бала бакчага барат. Мы имеем дом. Биздин үйүбүз, унабыз, дача жана 5 гектар жерибиз бар. Үй бүлөлүк бюджет бул үй бүлөнүн бардык киреше менен чыгымдарын толугу менен сүрөттөгөн тизмесин өзүнө камтыган каржылык планы. Биз биздин үй бүлөдө кандай кирешелер жана чыгымдар бар экендигин түшүнүүнү чечтик. Бул болсо жыгач почка биздин үй бүлөлүк капчыктай. Анын өзүнүн жылчыктары бар. Алар аркылуу суу сыяктуу биздин кирешелер агып кетет. Киреше бул биз алып жаткан акчалар. Мисалы үчүн улуулар иштеп жана бул үчүн акча алышат. Кээ бирде алар акчалай сыйлык алышат. Биздин чоң аталарыбыз менен чоң апаларыбыз пенсия алышат. Жана мунун баары кошулуп үй бүлөнүн кирешеси болот. Доходы они делятся на сезонную работу, то есть на сезон. Кирешелер мезгилдүү жана туруктуу болуп бөлүнөт. Что значит постоянно? Туруктуу деген эмнени билдирет? Иштеп тапкан акы, пенсия жана жөлөк пул. Мы имеем в виду постоянный вид дохода, да? А когда мы говорим, что Акчалай сыйлык жөнүндө айтсак, бул туруктуу эмес киреше. это вот такие доходы непостоянные. Чыгымдар бул акчаны эмнеге коротуп жатканыбыз. Ар түрдүү товарларды жана кызматтарды сатып алууга коротулган акча. Биз эмнеге короттук? Расходы, опять же, таки можно делить на ежемесячные расходы, на Чыгымдарды дагы бөлүүгө мүмкүн. Айлык, күнүмдүк жана ошондой эле жылдык деп. на расходы, которые там раз в году происходят и так далее. Мен азыр силерден өзүңөрдүн кирешеңерди санап берүүңөрдү суранар элем. Хорошо, чтобы быстрее это было, да? Потом вы Андан кийин силер чыгымдарга киришесиңер. Жана ошондой эле кирешелер менен чыгымдардын ортосундагы айырмачылык бул силердин сактыгыңар болот. это будет сбережение. Сактыктар бул акчалай кирешенин чыгымдалбай топтолгон бөлүгү. Бул үй бүлөнүн каржылык максатка жетүү үчүн чогулткан акчалары. Чтобы достичь конкретной цели, например, скажем, как Айчүрөк сказала, купить крупное что-то. Конкреттүү бир максатка жетүү үчүн чоң бир нерсе сатып алалы дейли. Мисалы, жумшак эмерек. Бул кымбат турат. Бул эми үй бүлөнүн максаты болуп калат. Бирок бул жон гана максат эмес. Туура айтуу керек. Бул каржылык максат. Цель, это правильно говорить, это финансовая цель. Мы считаем доходы и расходы. Биз бир жылдагы кирешелер менен чыгымдарды эсептеп жатабыз. Анан биз жыйынтыгын эсептешибиз керек. Мейли, 7000 деп коелу. 15 тысяч, 85 тысяч. Ну, 7 тысяч, да, скажем? На нас Атам экөөбүзгө 7000, нам дороже. бизге 3 теле жетмек. Бизде 3 кыз бар эмеспи? Ошондо апасына жана 2 кызына болот. Ар бирине iPhone 10. В общем, мы сейчас считаем наши расходы вот за 3 месяца. Биз азыр жалпысынан 3 айга биздин чыгымдарды санап жатабыз. Мен азыр оюмда санап ойлонуп жатам. 3 айда эле ушунча көп сом чыгып кетет экен. Эми дагы 12 айда канча сом чыгып кетерин элестетүү коркунучтуу. Май у нас то же самое будет. Эсептин жыйынтыгы боюнча биздин үй бүлөнүн жылдык кирешеси 1 миллион 120 000 сомду түзүп, анын ичинен чыгымдарга 948 650 сом кетти. Сактыктын суммасы 171 350 сомду түздү. Мына, биз азыр баарын кадимкидей эсептеп алдык, бирок жашоодо алдын ала көрө албаган жагдайлар жолугушу мүмкүн.
Көбүнчө так ошол көрүнбөгөн чыгымдар каржылык максатка жетүүгө тоскоол болушат. Мисалы үчүн жол кыймылынын эрежесин буздуң, штраф төлөдүң. Аны сен пландаштырган эмессиң, бирок ага сен 1000 сом төлөдүң. Силер бул чыгымдарды ошол сактыктын эсебинен жабасыңар. Ошондуктан адистер мындайча айтканда үй бүлөнүн өзгөчө кырдаалдуу фондун түзүү керектигин сунушташат. Ал жака сактыктан өзүнчө аныкталган сумма салынат. Бул акчаларды силер күтүлбөгөн керектөөлөргө коротосуңар. Акча уурдагычтар бул бизге пайда алып келбеген чыгымдар. Башкача айтканда, ойлонбой туруп акча коротконубуз. Майда чүйдө нерселер, косметика, таттуулар, ичимдиктер, көңүл ачуу. Булар биз айткан керексиз сатып алуулардын аз гана бөлүгү. Безделушки, например, Салия, сен мисалы майда чүйдө сатып алдың. Сен аны эмне кыласың? Бул жөнүндө унутуп калдың да, бул сага керекпи? Бул нерсеге акча коротуунун кажети барбы? Мындайча айтканда сөзсүз эмес. Башкача айтканда башынан эле бизде каржылык максат бар экендигин унутпашыбыз керек. Жада калса силерде да, балдарда да так конкреттүү каржылык максатыбыз бар. Ага аныкталган убакытта жетүүбүз керек. в определенное время, когда мы начинаем... Биз эсеп жүргүзүп баштаганда абдан чоң сураныч. Ойлонбостон жасаган коротууларды да эске алышыбыз керек. Көп учурда биз аны эске албайбыз. Тим эле ал акчалар айлыктын эсебинен эмес, асмандан жаап жаткансып. Бирок чындыгына келгенде, муну ата-энеңер эле иштеп табышат. Родители зарабатывали. Эгерде үй бүлөнүн кирешеси ай сайын 100 000 сомду түзсө, керектүү эмес сактыктарга катардай бүтүндөй 20 000 сомдой кетет. Мындайча айтканда, бул акчаларды жокко коротуп жатабыз. Получается, у каждого из нас есть возможность откладывать. Ошондо карасак, ар бирибизде бул акчаны чогултуп топтоого мүмкүнчүлүк бар. Мейли эми 10%ын коротууларга калтыралы. Биз эми тирүү жанбыз да, таттуу жегибиз келет, өзүбүздүн маанайыбызды көтөргүбүз келет. Бирок бул чыгымдарды кыскартса болот. Но эти расходы тоже можно сократить. Үй бүлөлүк бюджеттик пландоо менен мен өзүмдөн баардыгынан баш тартып жатам деп ойлобогула. Иш жүзүндө өзүңөрдүн акчаңарды сабаттуу башкаруу, силерге бир гана керектүү нерсени сатып алуу гана эмес, кошумча дагы бир нерсе сатып алууңарга мүмкүнчүлүк берет. Сегодня мы с Амиром Бүгүн биз Амир менен бул тренингде бир үй бүлө болуп көрдүк. Жана ошондой эле мага биздин чыгымдар менен кирешенин календарын түзгөнүбүз жакты. Билесиңерби балдар, силерге да ушундай календар түзүүнү кеңеш кылам. Бул абдан ыңгайлуу. Ал жерде силер өзүңөрдүн киреше менен чыгымдарыңарды жана ошондой эле калдыктарын эсептеп алсаңар болот. Биз аны үйдө да жасай ала турганыбызга ишенем. Мен эми чарчадым. Эмесе достор, билгиле, силер акчаны коротуп жатканда, силер биринчи кезекте баарынан мурда силерге эмне керектигин ойлонуп алгыла. Билесиңби, биз үй бүлөбүз менен мындай карасак, бизде өздүк чыгымдарыбыз үчүн акчабыз бар экен. Бизде болсо тилекке каршы жок. Анан билесиңби, бул айда мен киного бара албайм го. Кап. Биз үнөмдөп башташыбыз керек. Ушинтип биз өзүбүздүн ата-энелерибизге жардам бере алабыз. Бул эң мыкты ой. Барыңыздарга жакшылык жана ийгилик каалайм. Силер менен менин досум Амир жана ошондой эле Салия. Бул сабаттуу жашоо программасы. Баарына кош. Но знаете, вот очень хотелось бы, чтобы сделать вот просто вот. О, брат! на развлечение. Так, блин, вот.